Акыркы 3 жылда Кара Суу районунун бир эле Шарк айыл өкмөтүндө 30 гектардан ашык үлүш жер турак жай куруу үчүн сатылып кеткен. Азыр мен турган жердеги 5 сотык жер тилкеси жакында эле 22 000 долларга бааланып сатылды. Саламатсыздарбы? Биз бул чыгарылышта жергиликтүү бийлик мыйзамсыз сатылган үлүш жерлерди кантип мыйзамдаштырууга аракет кылып жатканын иликтейбиз. Биз менен болуңуздар. Bollarımga tegishli yerlarni mashnaqa qilishib, yerlarni sotishib yuborishdi. Men adashmagan odam yo'q. Men oppoman falan chiqib qora deyman. Hukumatdan bor, biz bor to'g'ri. Mana men точно bilmem, biroq yerda har bir kontrol men berganmiz. Biz mamlakat tanimaymiz. Kaçıp ketpeysizmi? Qayerga qochaman? Siz oşo mizam tanıştıkmız? Mana mizam turibman bizga. Hapisanda kelmay qaydan oldingiz buni? Chara ko'ra turgan ata. Bu mizamni hozir sizlarga men jo'natdim. Yo'q, o'zi o'xshadi. Shundan oldim. Бул кымбат балуу автоунааны башкарган Хусанбай Мусаев Кара Суу районунун Шарк айылдык кеңешинин депутаты. Ал акыркы 2 чакырылыштан бери шайланып келе жатат. Жергиликтүүлөрдүн айтуусунда Мусаевдин аты буга чейин бир канча жолу жер сатуу боюнча чырларга аралашкан. Тмедиага Хусанбай Мусаев үлүш жерлерди турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатып жиберген деп бир канча жараан кайрылды. Алардын арыз моңон материалдын жүрүшүндө айтып беребиз. Азыр дароо эле Хусанбай Мусаевдин жообунан баштайлы. Айыл өкмөттө иштеген Азизулло деген киши менен кишиден интервью алдык. Ошол чекти сизден 8 000 долларга сатып алганбыз депти. Men өзүмдүн чекими сата алам да мен. Sizin özünüz çekimi? Özüm bitti çekimi satken. Kimden algan? Hükümetten algan. Şu жерде hükümetten algan. Hükümet toplam жоқ екен ғой. Барашы деп kitap çıkkan. Çıkkan gösakları var. Sizin gösaktınız kolunuzga bergen belе? Bergen. Kim bergen? Hükümet bergen. Qaysi ayыл hükümet bergen? Aşı özümüzdeki. Az bir tutsak bola mı? Olara yürüңүz. Ben kiremem şeyiniz. Yürüң çabuk kiresiz. Orar men boşatıp olamam hazır. Yürüң çabuk kiresiz. Orar men bir yal jönatpay var. Anda turup turalım, çabuk ele kiresiz. Kaçıp ketpeysizmi? Qayerga qochaman? Качпаймын деп убада берген Хусанбай Мусаев үлүш жерди айыл өкмөт башчыдан алганын далилдеп бермек болду. Бирок автоунаасына отурары менен Шарктагы Падаван айылынын башчысы Улукбек Султанов экөө эмнегедир биз менен сүйлөшкүсү келген жокпу? Айтор сурообузду жоопсуз калтырып кетип калышты. Биз дароо эле айыл өкмөттүн имаратына барып, бирок айыл өкмөт башчысын да таба алган жокпуз. Ал жерде Хусанбай Мусаев менен кеткен айыл башчы Улукбек Султановду учураттык. Мен апке бир апке беремин. Кичине иш бар экен. Өткөн эме. Яки көп калат экен. Ушун менен хаммамыз мусулманбыз. Сен айтканыңдан чыкмаймын. Бирок 1-2 күн сабыр кыласың. Мына бир жума болуп калат. Эми силер хаммамыз мусулманбыз. Endi adashmagan odam yo'q. Men oppoman falan chiqib qora deyman. Hukumatdan bor, biz bor to'g'ri. Ona ayıldı sharmanachilik bo'ladi. Айыл башчы күнөөлөрүн мойнуна алып, бул ишке айыл өкмөт да аралашканын айтты. Ал материалды чыгарбоону суранып, бизге каалаган суммадагы акчаны алып келип берүүнү сунуштады. Силер ham шашылмай туруңар, илтимос мен берем. Алегени мен бишке бердим, мен силерге эми апти берди, siz kechga apti beraylik. Bo'lmasa aka puturvaring keyin kelishasiz. Sizlarning qo'linglarda bari ham yo'q, to'g'rimi? Биз Т-медиа редакциясы эки тараптын пикирин калыс чагылдырып гана берерин, андай жол менен таптакыр иштебей турганын айтып түшүндүрдүк. Үлүш демекчи жеримди алдырып жибердим деп кайрылгандардын бири Шарк айыл өкмөтүнүн тургуну Замира Сулайманова. Анын үй бүлө мүчөлөрүнө берилген ушул жерлерди белгисиз жарандар 2018-жылы басып алып, турак жайларды кура баштаган. Bizamda uluş yerlerde bular yer kırtışlarını bozup bütün suat yerlerde maşinaga qilishib sotishyapti bu yerlar. Bularni to'xtatadigan hech kim bo'lmayapti.
Barsanız bar, men senin menşin yerin, özün barıp kurula var deb jer hadisler ayam. Айыл hükümetin başçısı menga xuddi shunaqa deb nima qildi. Замира Сулайманованын жолдошу Махмутжан Сулайманов тиешелүү органдар аталган өлүш жерге үй кургандарга эч кандай чара көрбөй жатканын, а берген жооптору окшош экенин айтып, нааразы болду. Hamma yoqda taxlab berdik, endi arxitekturaga bor, ekotexga bor deyapti. U ekotex aytyapti, unga bor, bunga bor, ayыл hükümetiga bor. Kalsoga tushib qoldiydi, kalsoga. Monday kalso. Туракчай курулуп кеткен үлүш жерге айыл өкмөт башчысы Талайбек Тезекбаев атайын түзүлгөн комиссияны жөнөтүп, жерди тактап чыкмак болмок. Бирок 3 жылдан бери ызы чуу болуп жаткан жерге дайындалганына бир күн болгон кызматкерди жөнөттү. Анын жер боюнча таптакыр маалыматы жок болуп чыкты. Жерлерибиз кимге өтүп кеткен билесиздер? Сайрак. Жок, бул азыр тактайбыз да бизге арыз менен кайрылып атпайбы? Аз тактап. Буга чейин кайрылган эмеспи? Мен жумушка жаңы келдим. Мына биринчи күн. Өскенин бүгүн билдиңиз. Бүгүн айтты, барып келейин деди, келдим. Мурда комиссияда мүчө экенин билбейт элеңиз? Жок, аны билбейм. У азыр депутатский комиссиядамы кайсында? Мен бюджеттемин. Депутатскийде отат да. Депутат катары айта аласызбы? Ушул жер чындап эле мыйзамсыз берилип кеткенби? Уну азыр мен тоорусу билмейм. Чүнки алдын мен Россияга кетиштен алдым. Бийлер ерди ушундайлар. Кесек азыр мен бүгүн көрдүм бийлерди. Үлүш жерге коюлган фундаменттеги телефон номерге атайын байланышып көрдүк. Ал өзүн Хикмат деп тааныштырып, жерди $22,000 сатканын айтты. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yerlaringiz bor ekanmi, uylaringiz? Sotiladimi? Qayerdagisi? Ha, Shart tomondagi. Shartda, ular sotildi. Sotilib bitdimi? Ha, sotildi. Nech bilan ketdi aka? 22,000 ga. Dollarga-da? Ha, dollar. Mayli aka, rahmatimiz. Aka, u dokumentlar joyidami? Hamma yo'q joyida. Qizil kitoblardan bor. Hamma yo'q bor. Qo'shnilaringiz sotmaydimi? Yo'q, ular sotmaydi. Sotmaydimi? Үлүш жерге турак жай кургандардын бири айыл өкмөттүн кызматкери Азизулла Акматалиев. Ал 5 сотук жер тилкесин Хусанбай Мусаевден 2018 жылы $8,000 сатып алып, кызыл китеп аялынын атына катталганын билдирди. Бирок жердин тиешелүү документтерин көрсөтүүдөн баш тартты. Госрегистрге кол коюп келгенбиз. Биздин кызыл китабыбыз бар. Бара жерден сүрүштүрүп. Биз гапке береби. Сиздин колуңузда тейлек. Жок, биз бары кол коюп келип бергенбиз. Айтып баны бар китапларыбыз. Кызыл китабыбыз бар. Gosregistrlar almashib kelyapti-yu, zaman mana andoza. Shuning uchun registratsiya bo'lmagani uchun ololmadik. Atak gosregistrda bor ham yo'qmiz biz. Ayыл өкмөттөн mamlakatga akt chiqarib berganmisizlarga? Mamlakatdan emas, biz mamlakatni tanimaymiz. Biz berganmiz, ash qizil kitobga borib qo'l qo'yib kelganmiz. Tamam. Nimani to'xtamni chiqarib bergan. Ал эми айыл өкмөт башчысы Талайбек Тезекбаев тургундар өз макулдугу менен эле үлүш жерлерди бергенин, бирок кийинчерээк өз ара келише албай калып, чыр чыгып жатканын билдирди. Карасаң, заинтересован өзү болбосо бул нерсе болбойт. Үйгө келип мен үй бар, үлүшүмө үй салып атсам, мен айтам да сен акыл эсиң жайында, эмне салып атасың деп. Үй сала албайт да. Кире албайт да. Бул менчик. Менчик де өзү заинтересованный болот. Айыл өкмөттө заинтересованный болгон. Акыл бөлүшө албай калып турат, өздөрүнүн чыр-чыгып атат. Мен уктум историясын. Эмне болгонсо бул ака-ука наркотик чоң оюн талашкан экен. Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Талайбек Тезекбаев камерадан сырткары 58 гектар үлүш жерге мыйзамсыз турак жай курулуп кеткенин айтып, интервью бергенде анын аянты 30 гектардын тегерегинде деп билдирди. Ал үлүш жерлер мурдагы айыл өкмөт башчыларынын тушунда берилип кеткенин кошумчалады. Бул эми айыл өкмөт менен жергиликтүү тургундар бири-бири менен келишип алып туруп, ушундай болгон да. Жанысын билбейбиз, бул мага чейин болгон жерлер экен. Мен 2017 жылы келгем, айыл өкмөт болуп. Анан кийин мыйзамсыз болгон жерлерге келин эскертүүлөрдү бергенбиз. По-моему, жер асты эскертүүлөрдү берген. Анча-мынча жерге тийиштүү органдарга кайрылганбыз. Деген менен айыл өкмөт башчы Талайбек Тезекбаев кызматка келгенден толук 1 жылдан кийин үлүш жерлерге мыйзамсыз курулуштар биринин артынан бири курула баштаганын картадан көрүүгө болот. Биз кадимки Google картадан жогорудагы айтылган үлүш жерлерди карап көрдүк. Анда Шарк айыл өкмөтүнүн Падаван айылындагы Чиланзар 1-2 контурундагы 7 гектардай үлүш жерге курулуш иштери 2018 жылдын август айында башталган. Падаван айылынын эски АЗС жергиликтүү тургундардын тили менен айтканда Тегзарда 2 гектардан ашык үлүш жерге курулуш 2018 жылдын февраль айында башталган.
Ташлак айылындагы 2 гектар жерге курулуш 2018 жылдын август айында башталган. Ал эми Бабалашкар айылында 5 гектарга жакын жерде курулуш иштери 2018 жылы жапырт башталган. Ошол эле Бабалашкар айылындагы 2,5 гектар жерге турак жай 2018 жылы курула баштаган. Учурда бул жерлердин баары мамлекеттик каттоо кызматында үлүш жер катары катталып турат. Бизде ал кат полностью немеде турат, үлүштеп турат. Анан мен дагы ошол таң калып атам, кызыл бар экен дейт, мен көрбөдүм. Чынын айтайын, мен өзүм көрбөдүм. А так мен автогрузкалардын данные боюнча алып азыр карасам, бизде үлүштер эле катталып турат полностью квартал. Эми ошол кокус документ алынган болсо бул канчалык мыйзамдуу болот ака? Жок, мыйзамсыз ал, мыйзамдуу болот, үлүштө. Каттоодон өткөн эмес ал жерлерге бир да жер, Жок, бизде үлүш болуп жатат. Мен мага берген данныйлар боюнча. Анан дагы бир нерсени айтып атышат да, мына двухсторонний согласие менен үлүш жерди ушундай турак жайга берип кое берсе болот деген. Ушундай барбы мыйзамда? Жок, двухсторонний жок андай. Үлүш жер кантип үлүш жер айыл чарба жерлерин башкаруу мыйзамынын 10-11 беренесинин негизинде айыл чарба багытында гана пайдаланыш мүмкүн. Эгер айыл чарба багытынан башка багытта пайдаланган болсо, сол мамлекет тарабынан эскертүү берилип туруп, сот аркылуу анын менчигинен ажыратып коет. Падаван айылындагы 7 гектар үлүш жерден Мусаева Нилюфар Хасановага берилген кызыл китепти таптык. Ал Хусанбай Мусаевдин кызы экендигин Кара Суу райондук мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Жаңы кабыл алынган жер трансформациясы жөнүндөгү мыйзамга ылайык 2009-2018 жылдар аралыгында турак жай курулган айыл чарба багытындагы жерлер трансформация болот. Бирок бул мыйзам менен өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махаммадовдун маалыматы жок болуп чыкты. Мыйзамсыз болсо деп коюш мүмкүн кыска. Мында мыйзамсыз болсо, сиз ошол мыйзам менен тааныштыкмы? Мана мыйзам турат, мана бизге описание келбей кайдан алдыңыз буну? Чара көрө турган ата. Бул мыйзамды азыр сиздерге мен жөнөттүм. Жок, өзү Шудан алдым мен. Общий отдел кеп туруп келбейт. Келбептир. Келбептир да. Общий отдел айтат келбейт. Айчырок. Ошондо сиздердин көз караш боюнча Onun itogas kaçtı ahır. 2018'ge çeyin kurulganlar mizamsız bol esetlö? 2018'ge çeyin çeçim çıkpay transformasiyaga kurulgan bolsa mizamsız. Ал мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон мыйзам боюнча жооп берди. 9-жылга чейин. 2009-жылга чейин. Да, только 2009-жылга чейин. Андан кийин курулуштарды мыйзамдаштырууга аракет болса, ал жоопкерчилик өз мойнуна алынып калат да. Ошол мен айтып атам да кайра сунуштар болуп атат. Биз ошол территориясында ошо мыйзамсыз курулуштарды мындай эрежеге келип мыйзамдаштыруу боюнча бизде өкмөттүн чечими чыгат. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков жаңы кабыл алынган жер трансформациясы жөнүндөгү мыйзам 3 категориядагы жерлерге гана тиешелүү экенин айтты. Мыйзам бузушулук болгон да, конечно. Суат жерди алып туруп эле элге бөлүп эле анан өткөрүп алабыз деген сөз нерсе да. Бул жерде мыйзам бузушулук бар 100%. А экинчи неме биз чыгарган мыйзамчы трансформация боюнча ал 3 түрлүү категорияга тиешелүү да. Биринчиси баягы үйлөрдү куруп алган адамдарга. Куруп алып, документи жок эле куруп алган адамдардыкын. Экинчиси колунда кызыл китеби бар. Курдутпай атышат да, милициялар курдутпай трансформация боло элек деген жерлер бар да. Үчүнчүсү айыл чарба жерин 3-4 тарабынан тең элдер үйлөрүн куруп алганда ортодо калып калган жерлер бар да, анклав. Ошол 3 түрлүү жерлерге гана биз уруксат бергенбиз да. Ал кошумчалаганда үлүш жердин ээлери ошол мүлктү сатып жиберген үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн жазаларды алышат. Мисалы 30 гектар жерге 50 миллион сомго чейин айып пул төлөшү керек. Аталган жер трансформациясы жөнүндө мыйзамга 2020 жылдын 13 ноябрында ошол учурдагы президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык 2009-2018 жылдар аралыгында турак жай курулган айыл чарба багытындагы жерлер трансформация болот. Тилекке каршы бул мыйзамга жергиликтүү бийлик 2018 жылдан кийин турак жай курулган үлүш жерлерди трансформация кылууга аракеттенүүдө. Ал эми айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мораторий 2009 жылы эле жарыяланган. Мыйзам боюнча үлүш жерге курулуш жүргүзгөн адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек.
Ал эми бүгүн 9 февраль күнү бул материал эфирге чыгар алдында биздин кеңсеге 20га жакын Шарк айылынын тургундары келип өз нааразычылыгын билдирип, коркутууга аракет кылышты. Алар аталган иликтөөнү эфирге чыгарбагыла деген талап коюшууда. Биз арыз менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Hazır militsiya çakırdık. Militsiya gelsin. Militsiya kendisi o şaka çıkıp durdular.